баягы сиз элчи болуп келгенден бери чоң иштердин бири болуп атат. Британия менен Кыргызстан ортосундагы экономикалык кызматташтык тууралуу форум. Кыргызстан өзүнүн ичиндеги мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып келип отурат. Негизи ушул форумдун уюштуруунун артындагы ушу максаты жөнүндө, ушу уюштуруу иштери жөнүндө сөз баштасаңыз. Кыргызстанды чет мамлекеттерде бөтөнчө батышта көп эле тааный беришпейт. Анан Кыргызстанды биринчиден публикага жалпысынан айтып берип, Кыргызстанда кандай мүмкүнчүлүктөр болуп атат ошону көрсөтүп, анан министрдин өзүнүн атынан чакыруу кылып, инвесторду привлекать этсек, ошондой максат менен жасадык. Кыргызстандын Британиядагы элчилигинде көптөн бери миссиянын жетекчиси жок болуп атты. Британиянын Кыргызстандагы элчилиги жок болуп, мына акыркы эле учурларда иштеп кирди да, азыр эми баарысы дипломатиялык деңгээлде жолго коюлду. Ошону менен бирге Британияны Кыргызстан эмнеси менен кызыктыра алат? Ошол Британияны кызыктырыш үчүн сиздер мисалы кандай иш-аракет менен Кыргызстанга кызыктырайын деп жатасыздар? Биздин бренд демократия, ачыктык, граждандык коомдор күчтүү болгону, ар бир маселени көтөрсө болот. Анан биздин бийлик ачык, баарын кабыл алат, угат, тыңшайт, анан жакшыртууга бүт максатын жөнөтөт да. Ошол биздин жакшы жагыбыз. Ушул нерсе британдык инвесторлорго, бизнеске, жалпы элге кызык, анан привлекательный болуп атат. Ал эми азыркы деңгээлинде кандай баа бересиз Британия менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык кызматташтыктын? Британия Кыргызстанда бүт болгон иностранный инвестициялардан 30% ашык экен да. Ошондуктан Британияга Кыргызстандын экономиканын колдошу оңой эле. Анткени бүт дүйнөлүк акчалардын баары биякта да. Бизге чоң болгон акча буларга эчтеке эмес да. Ошон үчүн биз абдан аракеттенишибиз керек. Буларды Кыргызстанга кызыктырып анан чакырганга. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм.